Башын кесип чемоданга салып койгон. Соц тармактагы таанышуу өлүм менен аяктады. Италияда эскорт кызматын көрсөткөн кыз жоголуп, аз убакыттан кийин башы кесилип, чемоданга салынган абалда табылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Дээрлик 3 апта мурун дайысыз жоголгон 30 жаштагы румыниялык эскорт Мария Дениса Паунун сөөгү токойдон табылган. Анын башын кесип, чемодандын ичине салып, калган денесин токойдогу мөмөлөрдүн жанына таштап койгон. Аны Василий Фрумучази аттуу жаран өлтүрүп кеткени белгилүү болгон. Ал киши Паун менен таанышуу тиркемесинде таанышкан. 16 майга караган түнү аны менен жыныстык катнашта болуп, үй бүлөсү бар экенин мойнуна алган. Андан кийин кыз аны аялыңа айтам деп коркутуп 10 000 евро акча талап кыла баштаган. Коркуп кеткен Фрумучази кыздын башын кесип, анын сөөгүн чемоданга салып, фермага алып барат. Ал жерден анын башын бензин куюп өрттөөгө аракет кылып, кийин токой тарапка ыргытып салган. Учурда тергөө иштери уланууда. Балыкчыга грек мифологиясынын кудайлары Зевс менен Посейдондун айкелдери тургузулду. Балыкчы шаарындагы Грин-Сити шаардык пляжына Зевс менен Посейдондун айкелдери орнотулуп, интернет айдыңында кеңири талкуу жаратты. Айкелдер байыркы грек мифологиясынын символу болгон Зевс асман жана чагылган кудайы менен Посейдонду деңизлердин жана сууга ээлик кылуучу кудай чагылдырат. Айрым социалдык тармак колдонуучулары мындай өзгөрүүлөрдү оң баалап, аларды туристтерди тартууга багытталган ийгиликтүү кадам деп сыпатташууда. Мындай эстеликтер жана жаңыланган пирс балыкчынын келбетин өзгөртүп, жаңы тартылуу борборун айланат деп жазган колдонуучулардын бири. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранычы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом 10 сом болсо дагы аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар. Реквизит номерлер Эмбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде ой денги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Камчыбек Ташиев Өзбекстандын футбол боюнча курамасын дүйнө чемпиондугуна чыгышы менен куттуктады. 9-июнда Ташкент шаарынын Жар стадионунда орун алган Кыргызстан жана Өзбекстан Ю-23 жаштар курамаларынын жолдоштук беттешине Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев баштаган Кыргыз футбол биримдиги жетекчилеринин делегациясы күбө болду. Беттеш алгагында КФБ өкүлдөрү, Өзбекстан футбол ассоциациясынын жетекчилери, президент Баходир Курбанов жана биринчи вице-президент Равшан Ирматов менен жолугушту. КФБ жетекчиси Камчыбек Ташиев коңшулаш өлкөнүн футбол ассоциациясынын өкүлдөрүн Өзбекстан курама командасынын өз тарыхында алгачкы ирет дүйнө чемпионатына чыгышы менен куттуктады. Өзбекстандын улуттук курама командасынын футболчулары өздөрүнүн мыкты жана чебер оюндары менен Борбордук Азия аймагынын бардык өлкөлөрүнө үлгү көрсөтүп, ошол эле учурда кыялдардын ишке аша тургандыгын далилдешти. Келе жаткан дүйнө чемпионатында Өзбекстан курамасы үчүн чын жүрөктөн жан үрөп турабыз деп белгиледи Кыргыз футбол биримдигинин жетекчиси. Өзбек футбол ассоциациясынын жетекчилери куттуктоо үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкө ортосунда достук, биримдик өркүндөп, уюмдар ортосундагы өз ара колдоо дайым бекем болушун тилектей кылышты. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар белгилешкен кызматтык маселесин да талкуулашты. Бишкекте айдоочу самокатчан өспүрүмдү сүзүп кеткен видео тарады. Кече 8-июнда болжол менен саат 7:30 айдоочу Томи Мол соода борборунан чыгып келе жатып, самокатчан жаранды сүзүп кеткен. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Кырсыктын кесепетинен 2009-жылы туулган өспүрүм ооруканага жаткырылган. Шектүү катары Mercedes-Benz Sprinter унаасынын 2002-жылы туулган айдоочусу кармалып камакка алынган. Унаа айып короого токтотулду.
Токмокто өгөй баласынан токмок жеген ата ооруканага түштү. Чүй облусунун Токмок шаарында 46 жаштагы эркек киши өгөй баласынан токмок жеп, ар кандай дене жаракаттар менен ооруканага түштү. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү тургундар маалымдашты. Окуя 2025 жылдын 10-июнуна карата түнү Токмок шаарынын номер 1 Кичи районунда болгон. Темир Байки оор абалда ооруканага жеткирилди. Дарыгерлердин сураганыбызда анын кабыргалары сынган, башынан, тизелеринен, денесинен жаракат алганын айтышты дейишти жергиликтүү тургундар. Ал эми Токмок шаардык жалпы дарыгерлер борбору жабыркаган бейтап учурда сыныктар бөлүмүндө дарыланып жатканын тастыктады. Жабыркаган жаранга коюлган диагноз: жабык баш мээнин жаракаттары, мээ чайкалышы, капталдарынан 9-10, 11 кабыргалардын жабык сыныгы, бетинде, оң кулак капталынын аймагында көптөгөн көгөргөн жана жанчылган жаракаттар, ошондой эле желке жана 2 тизе моонунун аймагында теринин сыйрылуусу. Булак турмуш кежи. Таласта унаасынын терезесин мыйзамсыз караңгылатып алган айдоочуга 20 000 сом айып пул салынды. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдирди. Маалыматка караганда Mercedes-Benz Atego үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаанын айдоочусу маңдай кайнекти тиешелүү уруксаты жок өз алдынча караңгылатып алып, унааны башкарып жүргөнү аныкталган. Айдоочуга 20 000 өлчөмүндө айып пул салынган.